Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Бүгүн мен сиздерге шаардын эң престижный району болуп эсептелген Ак Тилек тарапта жайгашкан 40 гектардын 4-чү көчөсүнөн сатыла турган ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 4 соток. Суу, свет, центральная канализация бардыгы бар. Камералар орнотулган. Кыскасы келесиде жашайсыздар. Даяр үйлөрдүн бири экен. Ипотека жолу менен да калсаңыздар болот. И квартирага дагы обмен бар. Эсин номери экранда жазылуу. Эми жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрүп берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул барыңыздар билген Ак Тилек. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Ак Тилек круговойдон жапалак тарапка 300-400 метр жүрөсүздөр. Ал жерде светофор. Светофордон солго бурулуп, өйдө тарапка түз чыксаңыздар, ал жагы 40 гектар болуп эсептелинет, билесиздер. Демек 40 гектардын 4-чү көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Достор, үйгө кирип келдим. Мына варатаны ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Баса жери 4 соток. Кызыл китеп бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, центральная канализация бүт бардыгы бар. Бир эле газ жок. Бирок газ деле келип калат. Азыр айыл жергесине газдар барып атат го достор. Мындайча айтканда, важный болгон центральный канализация бар. Ошону жакшылап эске алыңыздар. Сол жакты карасаңыздар 2 этаж үй, 230 квадрат метр. Сырты ичи бардыгы жашнакай, болгону уборка эле кылыш керек экен. Келесиздер жашайсыздар. Ипотека жолу менен да калсаңыздар болот. Квартирага дагы обмен бар. Ал жагын эси менен сүйлөшөсүздөр. Эсин номерин килтейтип экранга чоң кылып жазып койгонмун. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм. Ушундай сонун жерде жайгашкан үйдү колдон чарбаңыздар. Азыр кап өтпөсөңүздөр, жүрүңүздөр, мына 2 этаж үйдү биринчи көргөзүп берейин. Анан чыгып башка маалыматтарды, башка кошумча курулуштарын көргөзөм. Бул жак сануз эле. Мына жак киргенде эле мындай холл болуп калат кенен. Ал жакта лестницасы экен, сразу эле 2-чи этажга чыгып кете турган. Мен ал жактагы комнатадан баштай берейин. Эми телефондо бүтө турган эч эмес, келип көрөсүздөр. Үй издегендер ошончо, паровой батарейкалар орнотулган. Баары сонун. Байкаңыздарчы. Сонун болуп турабы? Ал жакта бир комната. Эми 2 этаж үйлөрдө ушундай бир аз баш айланат. Бул жактан эле эшиги бар экен. Себеп дегенде бул барыңыздар билген кухня. Гарнитурлар орнотулган. Ал жакка жүрүп барсаңыздар, топкасы бар экен достор. Үй жылытыш боюнча маселе жүрө албайт. Ошол. Эми 2-чи этажга чыгайлы. Лестница менен дагы кылып туруп, секин чыга беребиз, Байкаңыздар. Бул жакта да комнаталар көп экен. Мен оң тараптан баштайын. Бул жакта детский деп атап койсок дагы болот. Паровой батарейкалар бар. Мына достор, бул жагы 2-чи комната. Бул жагы 3-чү комната. Батарейкалар орнотулган. Бул жак 2-чи этаждын дагы бир сануз экен, Жакшы, үй чоң действительно. Базар жок. Достор, колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр. Бул жак ошо кухнянын эшиги отдельно. Бул жак ошо главный ход болду. Үйдүн сырткы фасадтары дагы жакшы. Болгону уборка эле кылыш керек экен, достор. Болгону уборка кылыш керек экен. Мына жак сөрүсү, тапчаны, көчөттөр, гүлдөр эгилген. Үйдүн алды жашыл зонага өтө бай экен. Кошумча курулуштарына дагы секин да өтөйлү. Бул жак ошо 3 очок. Той топур болсо, Кудай кааласа, ошол очоктор кызматты кылат.
Сырты, фасады жакшы. Мына кошумча курулуштары бул жак. Подробный ачып көргөзбөй эле коеюн. Мына ажаткана, ооз экил айтайын. Бул жак отункана, нар жагы көмүркана. Мына үйдүн артында место бар. И бул жакка сразу жана топка тарапка кирип кетсеңиздер болот. Топка ошол жакта. Подвал бар. Үй 2 этаж. Жалпысынан 7 комнатадан турат экен, үйчү 2 этаж. 230 квадрат метр. 230 квадрат метр.